Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'da. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Сабактар студенттар жин жана шайтандар аламы өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу куралдар, жолдор, ыкмалар. Ушул маселеде эң негизги бир маселеге жеткенбиз ла илаха иллаллах келмесине. Жана ла илаха иллаллах келмесинин шарттарына келгенбиз. Акыркы бүгүнкү шарты бул ал-махабба дейт, бул сүйүү, ушул келмени сүйүү. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббиллах. Валлазина аману ашадду хуббан лиллах." Аллах Таала айтат: адамдардын арасында ушундайлар бар дейт. Аллахка теңдеш тутушат дейт. Аллахка бөлөк нерселери теңдейт дейт. Жана кандай Аллахты сүйсө ошондой сүйүшөт дейт ошолорду. Бирок иман келтиргендер Аллахты көбүрөөк сүйүшөт дейт. Аллах Таала бул жерде имандын бир шарттарын айтып атат, бул сүйүү. Имандуу киши, имандуу адам Аллахты бүт нерседен көбүрөөк сүйөт. Жана иман менен сүйүү, Аллахка болгон сүйүү бул ажырагыс нерселер. Бул эч убакта ажырабаган нерселер. Ошон үчүн иман бул негизги ибадаттардан болуп эсептелет. Бүт ибадаттардын баардыгы ушул негиздин үстүнө курулат. Сүйүүнүн жана Аллахты улуктоонун негизине. Баардык ибадаттар, жасаган иштер, бүт баардыгы келип ушул сүйүүгө келип такалат. Мындайча айтканда, сүйүү үчүн баары кылынат деген сөз. Баардык кылып аткан ибадаттарыбыз, окулган Курандарыбыз, намаздарыбыз, жакшылыктарыбыз, садакаларыбыз, умра, хадж, бүт болгон ибадаттардын баары биринчиден ушул сүйүүдөн келип чыгыш керек, жана ушул сүйүүгө алып келиш керек деген сөз. Ошон үчүн Аллах Таала кабар берип атат, ушул сүйүүдө ушундай адамдар бар дейт. Аллахты кандай сүйсө бөлөк ошол жанакы теңдеш туткандарын да ошондой сүйүшөт дейт. Мындайча айтканда, ширк кылышат деген мааниде айтып атат. Ошон үчүн хадисте келет, пайгамбарыбыздан Абдуллах ибн Масуд сурайт: Аллахтын элчиси, эң чоң күнөө кайсы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллахка теңдеш тутуу деген. Сен Аллахка теңдеш тутканың деген, ал сени жаратканына карабай деген. Аллах сени жаратып жатса, сен бөлөккө сыйынып атасың деген сөз. Аллах сени жаратып жатса, сен бөлөктү Аллахка теңдеш тутуп атасың, тең кылып атасың. Ал сени жаратып жатса, сен аны кандай Аллахты сүйгөндөй ошону сүйүп атасың. Бул акыйкатта улук адилетсиздик. Аллах сени жаратып атса, сага ырыскы берип атса, сага бардык жакшылыктарды берип атса, көрүү, угуу, сүйүлөө, алты саныңды аман кылып ден соолук берип атса, бала бакыра берип атса, эң негизгиси жүрөгүңө иманды салып, ага болгон умтулууну жүрөгүңө салып атса, ушул санап келе берсе сансыз нерселерди эгер берип атса, ошонун эң негизгиси Аллах сени жараткан болсо, ошого карабай, өзүнө дагы зыян бербеген, пайда келтирбеген нерсени Аллахка теңеп атканың, ошол эң улук адилетсиздиктерден болуп эсептелет. Бөлөк хадисте, Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде 3 нерсе болсо, ал имандын даамын татат дейт. Ошол 3 нерсенин бирөөсү пайгамбарыбыз айткан: Аллах жана анын элчиси бүт нерседен дагы сен үчүн өйдө турса, сен бүт нерседен дагы көп сүйсөң дейт. Эң сүйгөнүң дейт, Аллах жана анын элчиси болсо дейт. Сүйүү бул негизги, ар бир ибадаттын, ар бир амалдын руху бул Аллахка болгон сүйүү болуп эсептелет. Эгерде кайсы ибадатта, кайсы жүрөктө, кайсы амалда Аллахка болгон сүйүү болбогон болсо, анда анын руху жок сымал болот. Рух жок сымал болот. Өлүккө тете болот деген сөз.
Ошон үчүн ар бир жасаган ишке, окулган намаздарыбызга биз Аллахка болгон сүйүүнүн негизинде Аллахты сүйгөн акыбалда намаз окуш керекпиз деген сөз. Тажаган акыбалда эмес. Тем более жек көргөн акыбалда эмес деген сөз. Жактырбаган акыбалда эмес деген сөз. Садака берип атсак, ошону Аллах үчүн Аллахты сүйгөн акыбалда бериш керек деген сөз. Дуа кылып атсаң, Аллахты сүйгөн акыбалда дуа кылыш керексиң. Себеп дегенде, ар бир ибадат, ар бир амалдын негизи бул сүйүү болуп эсептелет. Кимде эгер кайсы пендеде чынчыл сүйүү болгон болсо, жүрөгүндө Аллахка болгон. Ал деген Аллах жана анын элчиси жакшы көргөн нерсени жакшы көрөт албетте. Жана Аллах жана анын элчиси жаман көргөн нерсени жаман көрөт. Жана Аллах жана анын элчиси разы болгон нерсеге разы болот. Жана кимди бирөөнү сүйө турган болсо, бир гана Аллах үчүн жакшы көрөт. Акыйкаттагы сүйүү бирөөнүн бир сыпаты үчүн эмес. Чыныгы имандагы сүйүү Аллах үчүн ошол кишини жакшы көрөсүң. Мына бул чыныгы имандагы сүйүү болуп эсептелет. Жана ушул сүйүү түбөлүктүү болот албетте. Эгер бир кишини мисал үчүн бир кара көзү үчүн, же бир күч кубаты үчүн, же бир мансабы үчүн, байлыгы үчүн, жана ошого окшогон бир себеби үчүн эгер гана жакшы көрө турган болсо, анда бул сүйүү ушул дүйнөдөгү дүнүйө менен гана чектелет деген маселе. А эгерде бирөөнү Аллах үчүн гана жакшы көрө турган болсоң, анда ошол сүйүүң сеники түбөлүктүү болот, жана ошол сүйүүнүн негизинде Аллах Таала сени жаннатка бейишке киргизет. Ошон үчүн мусулмандар бири-бирин бир гана Аллах үчүн жакшы көрүшөт. Себеп дегенде ушул Аллахка болгон сүйүү жана Аллах үчүн жакшы көрүү жек көрүүнү жоготот жүрөктөгү. Жана жакшы нерселерди көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берет ошол момун мусулмандагы болгон нерселерди. Ошол себептен эч убакта бир кишини бир сыпаты үчүн жакшы көрбөш керек. Себеп дегенде ар бир сыпат бул убактылуу сыпаттар. Ушул дүйнөдө жок боло турган нерселер. Эгерде мисал үчүн ошол сыпаты жоготулуп турган болсо, анда сүйүүң дагы жоголот деген сөз. Бул кыска максат сүйүү болуп эсептелет да. Ал эми бийик, узак максат коюп сүйгөн киши бир гана Аллах үчүн жакшы көрөт. Бардык ушул айтып аткан нерсенин бардыгы ушул Аллахка болгон сүйүүнүн негизинде айтылып атат. Жана ушул Аллахка болгон сүйүү, ошо ла илаха иллаллахту сүйүү, ошол ла илаха иллаллахтын элин сүйүүгө алып келиш керек. Ла илаха иллаллахту сүйүү ошол ла илаха иллаллахтын элине жардам берүүгө алып келиш керек. Мисалы, ошон үчүн мындайча айтканда мусулмандарга дайыма жардам берип, ошолорду сүйүп, ошолорду жек көрбөй, эгерде кемчиликтери болуп аткан убакта дагы, мусулмандын кемчилиги болуп атса дагы, бөлөк мусулмандын жүрөгүндө бул жек көрүүнү жаратпаш керек. Сүйүү кала берет. Мусулман имандын дайырасында кала берет дайыма, күнөөлөрүнө карабай. Себеп дегенде кемчиликтүү адам жок. Албетте күнөөсүн жакшы көрөбүз жана аны тыйып, аны айтабыз. Бирок өзүн эч убакта жек көрбөйбүз. Жүрөгүбүздө жек көрүү болбойт. Себеп дегенде анын ыйманы үчүн Аллах Таала аны жакшы көрөт деген сөз. Ошол үчүн ушул айтылып кеткен шарттардын бардыгы бир гана тилде болуш керек деген сөз эмес. Балким бул илимде жана амалда болуш керек. Кимдин илиминде болуп, ушул нерсени билип, ушул нерсени түшүнүп, ушул нерсеге ишенип, анан амалына чыгара турган болсо, анда ла илаха иллаллахтын элинен болуптур деген сөз. Жана Аллах Таала өзүнүн мээри менен жана чексиз кең пейилдиги менен, эгер ушул нерседе жанын ала турган болсо ошол пендесин, Аллах Таала өзүнүн бейишине киргизет. Түбөлүк жыргалчылыкка жана бейпилдикке киргизет. Ушул жерден токтоп турабыз. Адаттагы дуа маселесинде биз пайгамбарыбызга
айтылуучу салават тууралуу айтып атканбыз. Кайсы жерлерде салаваттын орду бар шариятта дегенде, мурунку сабакта биз азандан кийин, азанды азанчынын артынан кайталагандан кийин салават айтыш керек дегенбиз. Ушул орунду бүгүн кооматтан кийин дагы бул дагы азан болуп эсептелет. Коомат себеп дегенде хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир эки азандын ортосунда намаз деген. 3 жолу айткан намаз деген. Мындайча айтканда, ар бир эки азандын ортосунда деген сөз, баягы чыныгы азан, намазга чакырып, жана коомат этибар кылынат. Ошонун ортосунда сүннөт намаз окуса болот деп атат пайгамбарыбыз. 3 жолу айтып атат. Буну маанилүүлүгүнө басым кылып айтып атат. Окуса жакшы деген мааниде. Андан кийин айтат, сүннөттүгүнө далалат кылган сөзү ким кааласа деген. Бул важип эмес. Ким кааласа азан менен кооматтын ортосунда 2 рекет болобу, канча кеминде ошо 2 рекет болобу, 4 рекет болобу, бир сүннөт намаз окуп койсо эң жакшы болот. Жана кооматты ошол азанчы айтканда, аягында бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават айткан, бул дагы сүннөт болот. Аллах Таала баарыбызга аны сүйгөн пенделерден кылсын, эң негизгиси. Жүрөгүбүзгө ага болгон сүйүүнү салсын. Жана жүрөгүбүзгө пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү салсын. Жана жүрөгүбүзгө ыймандуу момун мусулмандарга болгон сүйүүнү салсын. Жана жүрөгүбүздөгү бөлөк мусулмандарга, Аллахка жана анын элчисине болгон жек көрүүнү алып салсын. Жана пайгамбарыбызга дайым салават айтып жүргөн пенделерден кылып, салаватты биздин тилибизге салып койсун, жана жүрөгүбүзгө салсын. Жана ошонун негизинде бизден кайгы, капа, кыжылатты кетирсин, жана иштерибизди оңоп берсин. Жана шайтандардын зыяндарынан, жамандыктарынан, айлакерликтеринен бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.